Саламатсыздар балдар? Саламатчылык. Келгиле балдар, сабыбызды жагымдуу маанай менен башталалы. 16 окуучу 4төн бөлүнө коебуз. Келе койгула. Азыр болсо биз силерди тандоо барабаны менен 2 топко бөлүп алалы. Кана экрандагы жазууларга карап 2 топко бөлүнө коебуз балдар. Билимдүүлөр тобу жана акылдуулар тобу. Келе койгула. Айткылачы, азыр кайсы мезгил? Кана ким кол көтөрүп айтып коет? Колубузду көтөрүп толук сүйлөйбүз. Кана Шерхан? Азыр Азамат, азыр жаз мезгили экен. Анда эмесе балдар, жаз мезгилинде келген куштар учуп келишет. Бул жерде куштардын буттарын көрүп турабыз балдар. Анда эмесе доскага мага келет. Кана Айсымал айтчы, бул жерде канча бут турат? Бул жерде 6 бут турат, Азамат. Анда Маржана, бул жерде 6 бут канча чымчык болушу мүмкүн? 3. Менин оюмча 3 чымчык болушу мүмкүн. Азамат, демек Маржана туура айтты, Ханышай? Ооба, Маржана туура айтты. Азамат. Анда эмесе Маржана сен кантип таптың? Кана, Маржана куштарды табат бизге. Чындап эле бул жерде 3 куш бар бекен? Кана? Бул жерде 2тен буттары турат, 3 чымчыктын. Кийин буларды кошуп койгондо 6 болуп чыгат. 3 чымчык келип чыгат, 6 эмес, 3 чымчык. Кана эми буттарын бириктирип көрөлүчү, кайсы менен кайсы бириксе болот экен, балдар? Мына. Демек Маржана 2ден буттарды бириктирсе, эмне болду? 1 куштун буту келип чыкты. Эми буларды үстүнө эмне кылабыз? Жабыштырабыз, Маржана. Кана? Бир аз ылдыйраак. Демек, 6-ны 2ден бөлсөк, чындап эле канча канаттуу келип чыкты, балдар? 3 канаттуу келип чыкты. Анда, балдар, математика бул турмуш. Биздин жашообузда математика сөзсүз түрдө эмне кылат? Пайдаланылат. Биз математика менен жашообуз байланышта. Турабы? Анда жаңы темага багыт берүү үчүн акылдуу жөжөлөргө жардамга келели. Сурайлы, акылдуу жөжөлөрдөн. Бул жерде, балдар, биз алифбе сабагынан тамгаларды таанып, окуп чыкканбыз, Эми ушул суроолорду бизге ким окуп коет? Кана? Хамзаны айтайынчы мен. Нурайым болсо, Хамза окуган сайын ошол нерселерди аткарат. Макулбу? Нурайымда 8 алма бар. Чындап эле Нурайымда 8 алма бар экен. Кийинкисин окуйбуз. Ал 2 тарелкага тең бөлүп берди. Азамат, кийинкисин карайбыз. Нурайым 2 тарелкага тең бөлөбүз. Ар бир тарелкада канчадан алма тийди? Жакшы. Хамза, карайлы эми, бул жакта канча болот экен, балдар? 4. Ар бир тарелкада 4төн алма пайда болду. Нурайым, Хамза отурабыз. Нурайым, бул бөлгөнүбүздү доскага жазып коебуз. Демек, 8ди канчага бөлдүң, Нурайым? Азамат, анан канча чыкты? 4. Бөлүү 2 Анда эмесе, балдар, эми андан ары улантабыз, карагыла. Кийинки суроолорго да ким окуп коет? Кел, Акмар. Жумурткадан чыккан суроолорду окуйбуз.
4 алманы 4 алманы deydi. 2'ye Көбөйтсөк. Эми акыркы суроо. Kança bolot? Демек, Акмарал 4 алманы 2'ге көбөйтсөк, канча болот? 8. Канча болот экен? 8 болот экен, Бул жерге жазабыз. 4 көбөйтүү 2. Азамат 4 менен 2'nin көбөйтүндүсү канчага барабар экен? 8'ге барабар экен. 4'тü 2'ge көбөйтсөк 8, кайра 2'ni 4'кө көбөйтсөк 8. Түшүнүктүүбү? 2 менен 4'түн көбөйтүндүсү 8 болду. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү темабызды тапканга жакындашып калдык, кана? Балдар, биз кана окуйлучу, биз адабий окуудан окуп атабыз да. Азаматтар, демек балдар, бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз көбөйтүү жана бөлүүнүн байланышы. Бүгүн 26 март көбөйтүү жана бөлүүнүн байланышы деп жазабыз балдар. Туура, катасыз, сулуу кылып жазып баштайбыз. Бул жака жылдырып ал. Баарыбыз жазып бүткөн болсок балдар, анда келгиле көңүлүбүздү нейрогимнастикага бурабыз. Окей, зайчикти билебиз балдар. Анда баштадык. Биринчи оңгол менен. Окей, зайчик. Азаматтар, окей, зайчик. Окей, зайчик. Окей, зайчик. Азаматтар, окей, зайчик. Эмне, ар бир ылган сайын аттар мыжаларыбызды жылдырып отурабыз, биринчи аты жок менен, эми сөмөй менен, андан кийин ортончу менен, анан аты жок менен, мына чыпалак менен кылабыз, болобу? Эстебиз, кана, азаматтар. Эми баардыгыбыз отуруп, кара сабакка келебиз. Китебиңердин 143 бетиндеги күн караманын сүрөттөрүн көрүп турасыңарбы? Азаматтар, көргөн болсок, анда бул жака көңүлүбүздү бурабыз. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бул жака күн карамаларды жайгаштырып койгом. Көрдүңөрбү? Эсептегилечи, китебиңерде канча экен, бул жакта канча экен? 7. Биринчи катарда 7, экинчи катардачы? 7 экен, балдар? Биринчи катарда 7, экинчи катарда 7. Азыр бизге муну Ханышай матрица түрүндө сызып берсин, Келе. Азамат. Азыр бизге Нуртас муну туюнтма түрүндө жазып берет, Нуртас, келе кой. Азамат, 2 барабар 14. Агима, кана бизге ушул туюнтмалардын бөлүүлөрүн жазып берет. Кана, Азамат, жаза кой. Жети тура. Барабар 2. 14 бул көбөйтүндүбү? 14 бул көбөйтүндү, балдар. Көбөйтүндүнү көбөйтүүчүлөрдүн бирөөсүнө бөлүп койсок, экинчиси келип чыгат. Көбөйтүүчүлөрдүн экинчисине бөлүп койсок, биринчиси келип чыгат. 14
bölü 2 barabar 7. 14 bölü 7 barabar 2. Köbeytünde kayra ошол köbeytün birine bölsök, ikincisi çıgat kayra teskerisince ikincisini bölsök, birincisi çıgat demek köbeytü menen bölü birbirinden ушундай байланышат. Azamat. Demek köbeytүү менен bölүү балдар бири-бири менен байланышат бекен. Карагыла. Нагима туура айтыптырбы? Ооба. Demek köbeytүү менен bölүү булар бири-бири менен байланышта. Силердин досторуңар барбы? Ооба. Ошондой эле көбөйтүү менен бөлүү бири-бири менен эмне экен? Дос экен, байланышта экен, азаматтар. Эми анда ушуну көчүрүп жазабыз балдар кептерибизге. 14 канча орундуу сан? Айтып койгулачы. Эмир канча орундуу сан экен? 14? 2 орундуу сан. Азамат. Кана, Маржана, эмне үчүн 2 орундуу сан? Ал себеби бирдиктен жана ондуктан турат. Азамат, отура кой. Жакшы улантып жаза беребиз. Анда 7-чи канча орундуу сан балдар? 1 орундуу. Кана ким айтып кой? 7 өзү 1 орундуу сан болот. Бул жерде сүрөттөрдү көрүп турасыңар балдар. Бул жерде сүрөттөрдү көрүп турасыңар балдар. Ооба. Ананас жана дарбуздардын кесиндилери. Үйүңөрдө дарбуздарды ушундай кылып кесип жейсиңерби? Ооба. Азаматтар, анда айткылачы, булар мөмө жемишпи же жашылчабы? Жашылча. Демек, дарбуз бул жашылча. Ал эми ананас тропикалык жемиш болуп эсептелинет. Түшүнүңөрбү? Ооба. Айткылачы, ананас кандай түстө? Кол көтөрүп сүйлөйбүз. Кол көтөрүп. Рамзия. Ток сары түстө, же болбосо сары түстө балдар. Кийинкисин айтабыз. Дарбуздар даамы кандай? Ширин. Кана Нурайым сүйлөйүн дейт. Дарбуздун даамы ширин. Азамат, айткылачы. Дарбуз деген сөздө канча тамга, канча тыш бар? Демир. Дарбуз деген сөздө 6 тамга бар. Азамат, сонун. 6 тамга, 6 тыш бар экен. Демек балдар, бир сыйра буларды анализдеп алдык. Келгиле. Эми ушулар боюнча мен силерге мисалдарды берейин. Билимдүүлөргө ананасты чыгарабыз жана чырактарды чыгарабыз. Түшүнүктүүбү? Ал эми мен качан чыгарып баштайбыз дегенде, макулбу? Акылдууларга болсо, дарбуздун кесиндилери. Азыр маркер берем. Шашылбай тургула. Кала ким биринчи бүтөт экен? Кала ким биринчи чыгып Кайсыл тол биринчи бүттү? Жети кош 14. Кел балдар, ап кел үйлөбүз. Кана, ананас кайсыл жерде турду? Нуртас, азыр келебиз дагы бул жердеги эсептерибизди, туюнтмаларыбызды кантип чыгардык? Түшүндүрүп беребиз балам. Бул катарда 6 ананас бар. Бул катарда 6 ананас бар. 6-ны 2-ге көбөйтсөң 12, 2-ге бөлсөк 6. Көбөйтүү менен бөлүп байланышта. Жерде катар дарбуз бар. 3 жеринде 5 15. 15-ти бөлсөк 3-кө 5 чыгат. Демек, 15-ти 3 катарга бөлсөк, 5тен тийиптир. Азамат, Нурбике, отура кой, кийинки кел.
Нурайым, сен чырактардын чыгарылышын түшүндүрүп бер. Bir katада 7, ikinci katada da 7, 7'ni 2'ye bölsün 14, 14'ü 2'ye bölsün 7 çıkar. Bu жерде көбөйтүү менен бөлүү байланышат. Атсың Нурайым, демек көбөйтүү менен бөлүү бири менен эмне кылат экен? Байланышат экен. Силердин эсебиңер туура, Азамат, отура коебуз. Бул жерде ар бир боодо 10дон карандаш бар. Эми ушуну 4кө көбөйткүлө. Канча чыгат? 14 çıkar. 14'tü кайра 2'ye бөлүп койсок? 14'ü 2'ye bölüp koysak 7 çıkar. Азамат, Эмир мына сонун. Эмир далилдеп берди бизге. Эми кийин акылдуулар тобу кана. Бул жерде 10ду 4кө көбөйтсөк канча чыгат экен? Канча чыкты? Канча чыкты Ахмат? 40'ты. 40'ты кайра 4кө бөлүп койсок канчадан тийди? 10дон тийиптир. Азаматсыңар. Азыр балдар, мен доскага сандарды жазам. Так сандар болсо 1 кол чабабыз, жүп сандар болсо 2 кол чабабыз. Макулбу? Балдар, биз так жана жүп сандарды буга чейин өткөнбүз. Эсиңерде бар экен, Азаматсыңар. Эсептерди туура жана так түшүндүргөн үчүн Нурбекеге, Эмирге, кана Нуртаска, да сонун түшүндүрүп берди. Нагима чыкты, Нурайым чыкты. Биздин математика жашообузда эң керек дедик, балдар. Азыр келгиле бышыктоо үчүн баарыбыз бул ойноп жүргөн оюнубуз бар, ошону ойнойбуз. Келгиле. Оюн түрүндө чыгарабыз. Баарыбыз колдорубузду арчындашып алып, тез-тез бат-баттан чыгарабыз. Балдар, көбөйтүү менен бөлүүнү бири менен азыр байланыштырабыз. Акылдуулар командасы көбөйтүүнү чыгардыңарбы же бөлүүнүбү? Көбөйтүүнү чыгартыр. Билимдүүлөр тобу бөлүүнү чыгарышыптыр, Азаматсыңар. Анда келгиле азыр көбөйтүү жана бөлүүнү бири менен байланыштырабыз. Рамзия кел. 16 бөлүнгөн 2 барабар 8 менен кайсы байланышат? Жакшы. 16 bölü 2 barabar 8, 8 köböйтü 2 barabar 16 baylanışat. 14 bölü 7 barabar 2, 7 Köböйтü 2 barabar 14 baylanışat. Kийинкисин Акмарал байланыштырып берет. 35 bölü 7 barabar 5. 5 köböйтü 7 barabar 35. Eko birbirine baylanışat. Азамат. Шерхан. 20 bölü 5 barabar 4. 5 köböйтü 4 barabar 20. Eko ушинтип baylanışat. Азамат. Ana keyinkiге Эмир Манапбеков келет. Ana. Birinchi байланыштыра алабызбы? Азамат. 50 bölüngön 5 barabar 10. 5 köböйтü 10 barabar 50. Азамат. Bunlar birbirine baylanıştı. Анша келе кой кызым. Ana. Birinchi байланыштырып сызып алабыз. Азамат. Эми байланыштарын айтабыз, кызым? 40 bölüngön 5 barabar 8.
5 көбөйтүү 8 барабар 40. Булар бири-бири менен эмне кылат экен Канышай? Байланышат экен. Азамат отура кой. Булардын байланыштарын таптыкпы балдар? Ооба. Демек, карагыла балдар. Көбөйтүү, Акмарал, көбөйтүү жана бөлүүлөр бири-бири менен тыгыз байланышат экен. Көбөйтүндүлөрдү кайра бөлсөк болот экен. Балдар? Бөлүүлөрдү болсо, кайра тетирисинче көбөйтүп койсок болот экен. Мисалы үчүн, көбөйтүндүнү бөлүп койсок, тээндилерге болот экен. Анда эмесе, азыр болсо балдар, сабакты бышыктоо үчүн кийинки Gemini приложениясы менен ойнойбуз. Макулбу? Тест түрүндө келе койгула. Шерхан, Эмир, Арлен, Нуртас. Болду. Кана балдар, ким кайсы командадан чыкты? Эрлан менен токтоптур. Кана командаларыбызга мынтип кол булгап коебуз. Кана, Арлен, уабыз. 35 алманы 5 ал балага бөлсөк, ар бирине канчадан тиет? 7ден тиет экен. Азамат. Кийинки Нуртас, уабыз. 60 печеньени 10 балага бөлсөк, ар бирине канчадан тиет? Азамат, Нуртаска кол чабабыз. Кийинки Арлен. 8 панданы 4 топко бөлүп койсок, ар бир топко канчадан панда тиет дейт. Ой, Азамат, баары туура чыгарат го. Кана Шерхан акыркысы. 10 оюнчукту 2 балага бөлсөк, ар бирине канчадан тиет дейт? Кайра ойлон дейт. Анда канча болушу мүмкүн жооп? Ай, Азамат, эмтире болду. Азаматтар отурабыз, балдар жакшы. Байланыштыргандарга дагы берейин. Азыр чыккандарга дагы берейин. Жана Канышай, Нурайым. Кана, бул жакта Рамзия, Акмарал. Балдар айткылачы, бүгүнкү сабакта эмнени үйрөнүп алдыңар? Бөлүүнүн байланышы. Ой, Азаматтар, көбөйтүү жана бөлүүнүн байланышы. Бүгүнкү сабактын кайсыл жери силерге жакты же болбосо кызыктуу болду? Кана, Мага теледордон оюн ойногону жакты. Мен бул сабактан көбөйтүү жана бөлүүнүн байланышын үйрөндүм. Биз жеген алмарды бөлгөндү үйрөндүм. да ким эмнени үйрөндү? Кана? Азамат, балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жаккан болсо, бирибиздин экинчи тобубузга биринчи топтон баа беребиз, баалайбыз. Мисалы үчүн, кана? Ким бул топто эң жакшы жооп берди? Кана, айтып койгулачы. Акылдуулар тобунан ким эң жакшы жооп берди? Билимдүүлөр айтып койгулачы. Нурайым, Шерхан, Маржанна эң соңу. Ана. Азамат, Айсамал, көрдүңөрбү? Айсамал сонун баалады. Кана, бул жактагы акылдуулар эми билимдүүлөргө баа беребиз. Кана, ким жооп берет? Кана. Хамза, жооп бер. Арлен, Эмир, Найкима сонун жооп берди. Азамат, Хамза болсо бул топтон эң сонун баа берди. Негизи бүгүн балдар баарыңар эң сонун катыштыңар. Мен берген карточка, көргөзмө куралдардын баарын эсептегилечи, канча болот экен? Балын ошо карап эсептейли балдар, боло койгу, Орто коюп. 4, 5, 6, 7, 8. Эң сонун кана. Бүгүн билимдүүлөр тобу 11, ал эми акылдуулар тобу 12 балл топтоп жеңүүчү болушту. Кана кол чаап коелу. Азаматсыңар. Эми мага жакшылап көңүл бургула балдар. Тапшырма. Ушул жерде панда мамалактары турат. Көрдүңөрбү? Ушуну үйдөн 2 досуңарга тең бөлүп бере турган болуп, дептерибизге жазып, бөлүү түрүндө чыгарып, кайра көбөйтүү түрүндө дагы чыгарып, экөөнүн байланышын таап келебиз. Түшүнүктүүбү? Ооба. Анда бүгүнкү сабакка эң жакшы катышып бердиңер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.